Assalamu alaikum Kırgız elim. Men şu yaşım 45'te 4 balanın enesi olamın. Ошол неме YouTube'dan көрүп, ошол Себепкер фондуну көрүп, кайрылдым эле. Бир иш баштайын деп, ошол өзүбүздүн муктаждыгыбыз жетишпей атат ошол айына. Ошо иш баштайын деп булардан кайрылдым. Менин бүт ошол булардын талаптарына жооп берет экен менин турмуш неме тиричилигим. Ошодон булар бизге жардам берип атат мага. Эми Кудай кааласа ошол базардын четинен адамдар тез тамактануучу жай ачайын деп ниет кылдамын. Кудай кааласа жакшы ниетмен, жакшы үмүтмен баштап атабыз. Ошол жакшы болуп кетсе, Кудай кааласа мен да бирөөгө жардам бергим келет ошо муктаж адамдарга. Ошондой эле ушул долбоордун KG караван ошо уюштуруучуларын ошо каржылаган KG караван Америкада иштеген балдарга өтө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Аллах ыраазы болсун. Эки дүйнө сабат болсун ошо балдардын. Ошо одан сырткары мына Себепкер фондунун бүт мүчөлөрүнө рахмат. Аллах ыраазы болсун. Кыргызстаныбызда ошондой көп фонддор көбөйө берсин. Эмне дегенде азыр көптөгөн кыргыз эли чет жакаларда жүрөт, мусафир болуп жүрөт. Ошолорго канчалаган жардам болот. Балдар канча бир адамга жардам берсе, ол адамдын, например, 4 баласы бар, 5 баласы бар. Ошол балдарга кошо канча жардам болот. Ошон үчүн мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай фонддорубуз көп боло берсин. Кудай кааласа жакшы ишим жүрүшүп кетет деген ойдомун. Мынакей эже бизден 50 000 сом сураган, ошол өзүнүн ишкерлигин эле. Эгер буюрса ошо 50 000 сомду жакшы иштеп кетсе, дагы кийин сураса кошумча кийин бере алабыз буюрса иншалла. Мынакей эже иштериңизге Алла Тааланын береке берип, максаттарыңызга жетиңиздер. Кийин да буюрса үйлүү жайлуу болуп, зекет берүүчүлөрдөн болуңуздар. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Фамилияңыз ушундай туура, Tamam. 3-cü ay ya. Болду, фамилияны жазып коймун мына жерге. Жана жергеби? Ылдын үстүнө. Бул келишим. Жерге кол коюшуң керекпи? Кол коюшуңуз керек.